Майдан KGG'синен Чынайым Кукманалиева. Менин суроом коомчулукту ойго салып аткан ККМ аппараты. Айрымдар айтып атпайбы, ошол эле салыктуулар айтып атат бүгүн ККМ аппаратын кокус жаңылып басып алган болсоң, анда айып пул төлөйсүң деген. Ошол чынбы? Ошондой болушу мүмкүнбү жаңылып алганда? Азыр мына коркутуп атат да. Мен мисалы базарларга айттым, салык инспекциялары менен чогуу базарларда иштеп аткан салык инспекторлорун алып чыгып кетип калайлы. Базардын кожоюндары менен администраторлору менен иштешейли. Биз контролдук кассовый машинаны эмне үчүн коюп атабыз? Биз биринчиден ошо керектөөчү сатып алганда өзүнүн товары туура эмес болуп калса кайра алып келип ошого тапшырганга мүмкүнчүлүк алсын деп. Анткени Кыргызстан срогу өтүп кеткен товарлардын өзгөчө тамак аштын бир өзүнчө эле бир ямасы болуп калды да. Атайын Москвада, Алматада, бөлөк жерлерде, складтарда этикеткаларын алмаштырып туруп анан бизге жиберип турат экен. Мына ошолорго каршы күрөш башталып атат. Керектөөчүлөрдү биз колдойлу деп атабыз биринчиден. Экинчиден, ушу товарды кимден алды биз билип коелу деп атабыз да. Ал бир-эки жаздын базып алса биз аны штрафовать этели деген жерибиз жок. 8 миллион сомго чейин сага эч ким тийишпейт. 8 миллион сомдон өтсөң, анда жана 1 же 2% төлөгөнгө өзүң өтөсүң да. Ошондуктан жанагынтип салык кызматкерлери барып алып. Мен өзүм курсташым бар, өзү эт сатат да. Анан ал айтат, мага салык инспектор келип айтты дейт. Мен сени кечке аңдып турам. Бир жолу баспай койсоң, 1 килограмм же 2 килограмм эт сатып анан ККМди баспай койсоң, мен сага 18 000 сом штраф салам. Андан көрө мен сени кечке аңдытпай, мага 10 000 сомдон айына берип турбайсыңбы деп кайра ушинтип атат да. Мен айтып атпайм, ар бир жерде эле өзүнчө откорм площадка болуп калган да. Андай коркутуу, үркүтүү жок. Биз жөн эле айтып атабыз, ошо этти кимден алдыңыз? ИНН чыгат да. Ошо ИННди эле айтып койсоңуз, этти кимден алып атасыз? Тойбостон алып атасызбы же кимден алдыңыз? Ошону эле бизге көрсөтүп коюңуз. Биз ошо 1000 бука багып сатып аткан кишиден салык алайлы. Базарда сатып аткан этчиден албай эле коелу дедик да. Ошон үчүн 8 миллион сомго чейин биз баарын бошоттук. Жер налогунан да бошоттук. Өзүн өзү багып аткан элден биз салык албай эле коелу дедик да. Бирок аларга бирөө алып келип берип атат да. Жанагы Кытайдан товарды алып келип берип атат, Россиядан товарды алып келип берип атат. Анан өзүлөрү бир рулонду 30 сомдон деп коюп, анан Дордойго барсаң 1 метрин 300 сомдон сатып атышат. Ошолордон алып койсок болот го деп атам да. Ошолорду бизди көргөнгө мүмкүнчүлүк бериңиздер деп атабыз. Анан товардын учету керек да бизге. Канчасы кирип бизде калып атат, канчасы сыртка кетип атат. Биз мына ошонун учет үчүн эле алып атабыз да. Биз буларга кабатыр болбош керек. Жетим жесирлердин куну бул салык да. Салыкты жөн эле берип коюшубуз керек да. Биз андай көп чоң салык алайын деген оюбуз жок.